Мен дагы коллегаларым улап, мына ноокат жолу боюнча айтайын деп атам да. Бул ноокат жолу боюнча сиз депутат болуп турганда сиз да бир топ жол көтөргөнсүз да. Мына 14-жылдан баштап мына 7 жыл, мына 8 жыл болду. 8 жылдан бери ушуга түрдүү жооп алып келе атабыз да. Жана айттыңыз, салыктардан бошотуу маселеси каралып келген деп. Ошонун өзү канча салык боюнча маселе бар экен ушул жерде? Бошотуу боюнча. Көлөмү. Алтынбек Турдубаевич, мен анда так маалымат жок, аны Минфин келсе айтмак. Бардык эле ошол бажынан баштап ушул төлөөчү салыктардын баарын суранган экен да. А бирок жакын арада ошо Акылбек Сомбекович бир чечим менен ошо чечип берди да маселени. Бул чечилдиби? Чечилди. Толук чечилди. Биз тийиштүү документтерди биз жөнөттүк. Маселе ошол эле салыкта болчу, башка маселе жокпу? Жок экен, ошол эле болгон экен маселе. Эми тендер өтөт. Буюрса, агенттик бул документтерди кабыл алса, тендер иштери башталат. Тендер иштери канча болжол менен канча созулат? Эми 6 айга чейин экен, биз тездеткенге аракет кылып атабыз, Алтынбек Турдубаевич. Мисалы 6 айдан кийин бүтсө, иш мөөнөтү канча? Иш мөөнөтү канча убакытта бүтүш керек? 3 жылдын ичинде бүтүш керек. Ого. Эми аны эртереткенге аракет кылабыз. Ал жерде сиз билесиз, 3 категориядагы эле жол курулат. Чоңойтконго ал жерде мүмкүнчүлүк жок экен, Алтынбек Турдубаевич. Сиз ошол жолдон өтүп жүрөсүз да? Элек өткөндө. Бишкектин центринде кандай пробка болсо, Ноокатта ошондой пробка. Бул чоң трасса. Бул ошо чоң трассадан тромб да, бул. Кан тамыры да бул жол. Ал Ноокаттан өтүш үчүн ошол жерден жарым саат 40 мүнөттүк жол өзү. Ошону 4 саатта да өтүп албайсың да. Эмне кылыш керек эми? Алтынбек, Дагы 4 жыл күтөт экенбиз да. Жарым жылда бүтсө, 3 жыл жасалса, 4 жылдан кийин болот экен да бул. Элдин мындай чыдамсыздыгы бүттү да, уже митингге чыгып атат, башка кылып атат. Эмне кылыш керек эми? Жолго чыгып, баары чыгып алып жатыш керекпи эми? Тизилип алып. Алтынбек Турдубаевич, туура айтасыз. Биз ал пландаштырылган бул договор боюнча биз могу документтер бүтсө эле, бул болгону 47 километр, аны биз эми эртерээк бат бүтүргөнгө бат күчтү жумшайбыз деп ойлойм. Биз аны ушул уткан компаниялар менен да бул маселени сөзсүз коебуз. Тендердин убагында дагы. Башталышы 6 айда башталат. Сизге чейин көп зам министрлер, көп министр, көп премьерлер муну күзүндө, жазында келет, күзүндө дейт, күзүндө келет, жазында дейт. Ошондой эмеспи азыр? Эми бизге бардык жоктон президент тарабынан да, өкмөт башчы, мына эл тарабынан негизги көйгөйдү баарыбыз билебиз. Баарыбыздын ниетибиз, үмүтүбүз, күчүбүздү толук жүктөп атабыз, салып атабыз, Алтынбек Турдубаевич. Бул маселени эрте чечкенге.